Салам достор, эгерде сиздер биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться баскычын баса кетиңиз. Ошондо гана биздин жаңылыктарды биринчилерден болуп көрө аласыздар. Спортко акча коюуга Адин экспертти сунуштайбыз. Адин экспертте коэффициенттер эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң сизге 100% бонус берилет. Пополнение счетту басып туруп, арланга кайрылып балансыңыздарды толуктап алсаңыздар болот. Адин эксперт, ишенимдүү букмейкер. Рыскелди Момбеков ыңкылапты жокко чыгарчу кадамдар башталды. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков апрель революциясын жокко чыгара турган кадамдар башталганын билдирди. Ал бул тууралуу медиа форумдагы апрель ыңкылабын эскерүү иш-чарасында айтты. Бул тууралуу Азаттык билдирди. Апрель ыңкылабынын максатын ишке ашырып жатабыз деп жатышпайбы? Ошолор калптын казанын эле кайнатып жатат. Эч нерсе ишке ашкан жок. Апрель окуясынын ой максаттарын ишке ашканын ким көрдү? Апрель революциясын жокко чыгара турган кадамдар башталууда. Бул өтө коркунучтуу. Апрель революциясын март революциясындай уурдалып кетпеши керек. 10 жылдан кийин кайра ушул жерге кайра митингге чогулуп отурабызбы? Дагы бир келген кишини кетиребиз деп. Кыргызстанга эми ыңкылап эмес, ынтымак керек. Рыскелди Момбеков учурда кыйын абалда турганын да кошумчалады. Мен азыр эки жакта турам. Бир бутум партияда, ал эми партия оппозицияда. Бир бутум фракцияда, ал эми фракция коалицияда. Ит эле болдум да. Өзүмдү өзүм сындай албайм. Өзүмө өзүм каршы чыга албайм. Туура. Алмазбек Шаршенович элден кечирим сурап, жаңы келген келиндей болуп отко кирип кетпедиби? Мага кыйын да. Анткени бул кишинин досу Сооронбай Шарипович, менин да досум. 7 апрелде медиа форумда экс-президент Алмазбек Атамбаев баш болгон КСДП апрель окуясынын эскерүү иш-чарасын уюштуруп жатат. Маалымат булагы Назар Ньюс КЧ сайты. Валентина Шевченко. Мекениме келип абдан толкунданып турам. UFC'нин чемпиону Валентина Шевченко 7 апрелде Кыргыз жерине келди. Аны аэропорттон апасы баш болгон жакындары жана бир топ көрмандар тосуп алышты. Акыркы жолу Кыргыз өлкөсүнө 2011-жылы келген мушкер мекенине кайтып келгенине кубанып, толкунданып жатканын жашырган жок. Акыры машыктыруучу менен биргеликте мекениме жетип келдик. Кыргыз жерин абдан сагындым. Аябай толкунданып турам, деди Шевченко. Валентина Шевченко туулган жерине болгон сапарынын алкагында 8 апрель күнү саат 14:00 журналисттер үчүн маалымат жыйын өткөрөт. 16:00 күйөрмандар менен жолугушат. Ал эми 9 апрелде Ош шаарындагы Борбордук айнтта күйөрмандарына жолугат. Мушкер акыркы жолу Кыргыз өлкөсүнө 2011-жылы келип Ысык көлдө окуу машыгуу жыйындарын өткөргөн. Булак Супер КЖ.